СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылды. 3-чейрек аралаш окутуу ыкмасы менен башталды. Транспорт жана жолдор министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев бюджетке 2,5 миллион сом кайтарды. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин расмий сайтында маалымдалды. Президенттик кызматка шайланышыңызга болгон куттуктоомду кабыл алыңыз. Мамлекет башчысы катары кылган аракеттериңиз орус-кыргыз алакасынын ыраттуу өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишенем. Бул биздин элдин достук мамилесин жана Борбордук Азия аймагынын туруктуулугун, коопсуздугун көздөйт. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мааниге ээ деп жазылат куттуктоодо. Ошондой эле Путин Россия менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтык жана Евразиялык экономикалык биримдиги көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында конструктивдүү өз ара аракеттешүү боюнча тажрыйбасы мол экендигин айтып, Жапаровго ийгилик каалап өткөн. Ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Афганистандын президенти Мухаммад Ашраф Гани да куттуктады. Мындан сырткары Түркия мамлекети Кыргызстанды шайлоонун тынч жана ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаган. Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Кыргызстанда 10-январда болгон кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун өткөрүлүшү тууралуу маалымат жыйын уюштурду. Анда шайлоо учурунда одоно мыйзам бузуулар болбогону белгиленип, миссиянын жетекчиси Владимир Норов добуш берүүнү мыйзамдуу өттү деп эсептеди. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы басма сөз жыйынын өткөрдү. Жыйын 6 бөлүктөн туруп, ар биринде эл аралык байкоочулар шайлоо убагында мыйзам ченемдик бузуулар жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн эч кандай даттануулар болбогонун, ошондой эле шайлоо процесси ачык айкын болгонун билдиришти. Бизге бир топ миссиялардын, эл аралык байкоочулардын миссиялары корутундулары азыр алдын ала корутундалары бүгүнкү күнү азыр ошол пресс-конференция беришти, маалымат жыйындарын өткөрүштү. Бизге мындай мыйзам биздин улуттук шайлоо мыйзамыбыздын мындай жетишкендигин, негизинен жетишкендигин, шайлоо процессинин ачык айкын өткөндүгүнүн жана добуштардын оперативдүү, алдын ала маалыматтардын оперативдүү келип түшүшү боюнча оң мындай бир каалоо тилектерин айтышты. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясына түшкөн маалыматтарга караганда шайлоо өнөктүгүндө 61 кайрылуу, 21 добуш берүүчүлөрдөн арыз даттануу болсо, шайлоочулардын тизмесиндеги болгон көйгөйлөр боюнча 50 кайрылуу келип түшкөн. Эске салсак, айрым добуш берүү тилкелеринде электрондук өкөк иштебей, тоскоолдуктар жаралган. 6-7 жерде ушундай участкалык шайлоо комиссияларында орнотулган автоматтык эсептегич урналарды иштебей калышы, убактылуу иштебей калышы байкалды. Бул негизинен адамдык фактордун тиешеси. Себеби биздин участкалык шайлоо комиссиялардын составында иштеп аткан ушу автоматтык эсептегич урнада же болбосо идентификация өткөрүүчү биздин техникалык жабдыктарыбызда бул катардагы биздин жөнөкөй жарандар мындай бир технологиядан алыс болуп калышы да мүмкүн. Ошого байланыштуу кээ бир жерде ошол автоматтык эсептегич урналардын убактылуу иштен мындай убагында иштебей кеткени байкалды. Басма сөз жыйынындагы эл аралык байкоочулардын берген маалыматтары эркин жана ачык болгондугун белгилеген Турсунбек Акун буларга токтолду. Анан алар айрыкча СНГдан келген байкоочулар 627 2400 ашуун участканын 627-сине катышкан экен. Ошонун баарын карап чыгып, мындай өзгөчө бир мыйзам бузууларды көрбөгөнүн айтышты. Анан ушу аябагандай конкуренция тилекке каршы өтө жогорку деңгээлде болду деп айта алышкан жок. Анткени кээ бир кандидаттар баардык регионду кыдыра албай, бир эле кандидат кыдырып, башка кандидаттар, талапкерлер кыдыра албай калганына өкүнүч билдиришти. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга 300дөн ашык эл аралык байкоочулар 24 мамлекеттен келип, шайлоо өнөктүгү тууралуу өз бааларын беришти.
Улзат Байырбекова, Улукбек Азизбеков, СТВ. Соңку расмий маалыматтарга караганда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаровду шайлоочулардын 1.116.028 колдоп сап башында келе жатат. Ал эми шайлоочулардын басымдуу бөлүгү президенттик башкаруу формасын тандаган. Кененирээк кийинки материалда. Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча кол менен саноодо 83,92% менен Садыр Жапаров алдыда келе жатат. Ал эми автоматтык эсептөө урналардын алдын ала эсептөөсү боюнча Садыр Жапаров 79,20% менен сап башында турат. Ал эми президенттик шайлоонун жыйынтыгы 19 күндүн ичинде чыгарыларын БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Азыркы учурда кол менен эсептелген жыйынтыктар биздин участкалык комиссиялардан аймактык шайлоо комиссияларга жеткирилген. Азыркы учурда кол менен саналган жыйынтыктар биздин системага киргизилип атат. Мыйзам боюнча кол менен саналган жыйынтыктар 18 күндүн ичинде биздин системага киргизилип жарыяланат. Ал эми президенттик башкаруу формасы үчүн 81,20%, парламенттик башкаруу формасы үчүн 10,76%, баарына каршы 4,40% добуш берилген. Жалпысынан алдын ала билдирүүгө таянсак, референдумга 34,29% добуш берилген. Добуш берүүнүн жыйынтыктары төмөнкүдөй. Президенттик республика үчүн 1.147.462 добуш берилди. Парламенттик республика үчүн 155.185 добуш берилди. Бардык варианттарга каршы 63.114 добуш берилди. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында коомдук саясий абал туруктуу жана ички иштер органдарынын көзөмөлүндө жалпысынан шайлоого байланыштуу 112 факт катталган. Анын ичинде 2021 жылдын 10 январына чейин 78 факт, 10 январь күнү 34 факт катталган. Катталган 112 фактынын ичинен 102си боюнча мыйзам чегинде тиешелүү чечимдер кабыл алынып, 7 факт кылмыштарга, 3 факт жоруктарга сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө. Элибиз көп болгондой шайлоо тилкелеринде кече коомдук тартип жетиштүү деңгээлде эле камсыздалды деп айтып кетсем жаңылбастырмын. Бирок баягы жаңылбас же нөлбөс тыяк болбойт дегендегидей ар бир шайлоо кампаниясында өзүнүн жүрүшүнө жараша ар кандай мыйзам бузуу, тартип бузуулар орун алып турат. Жалпы бул шайлоо өнөкөттүгү боюнча шайлоо белгиленгенден баштап көчөккө шайлоо болгон күнгө чейин жалпыдан 112 кылмыш окуя учурлар катталган. Президенттик шайлоодо добуш берүүгө акылуу кыргызстандыктардын саны 3.563.574 деп айтылат. Алардын 1.409.422си шайлоого катышты. Бул шайлоочулардын 39,75%-ын түзөт. Нурай Кайратова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда дагы 107 кишиден коронавирус табылып, 2 бейтап көз жумду. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82.380 адамга жетти. Алардын 78.003-ü сакайды, соңку бир күндө 101 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Бир сутка ичинде COVID-19 Бишкекте 82, Ысык Көл облусунда 10, Чүйдө 8, Баткен облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 1 кишиден табылды. Ош шаарында, Талас жана Нарын облустарында бул суткада оору чыккан жок. Нарын облусундагы мектептерде аралаш окутуу ыкмасынын негизинде 3-чү чейрек башталды. Тагыраагы окуучулардын саны 300гө чейинки мектептерде 1-класстан 11-класска чейинки окутуу кадимки режимде өткөрүлдү. Ал эми окуучулардын саны көп болгон мектептер 5, 9, 11-класстын окуучулары үчүн эшиктерин ачты. Аба ырайынын суукташына байланыштуу Нарын, Ат башы, Ак Талаа райондорунун жана Нарын шаарынын 1-класстарынын эс алуусу 18 январга чейин узартылды. Мындай чечим облустук жана райондук штабтын чечими аркылуу белгилүү болгон. Истилдин 4 түрү бар экен. Кайсыл
12 күндүк эс алуудан кийин бүгүн мектеп партасына кайтып келген окуучулардын катарында Тынчтык Мелисбеков да бар. Учурда ал Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул атындагы орто мектебинин 9 классынын окуучусу. Экинчи чейректин аягын салттуу режимде жыйынтыктаган Тынчтык окутуунун оффлайн режиминде болгону эң эффективдүү деп эсептейт. Аралыктан окутууда окуучулардын билим сапаты төмөндөп баратканы байкалган. Мындай шартта ал көп темалардан артта калганын айтат. Албетте, салттуу түрдө окуган эле бизге жакты. Анткени болсо мугалим эжекейлер сабак бергенде деген салттуу түрдө бергенде бизге аябай билим алганыбыз толук ала алабыз. Аралык менен окуганда болсо биз толук билим ала алган жокпуз, чынын айтканда. Темалар кээ бирлерин түшүнбөйт, кээ бирлери болсо эжеден толук кандуу түшүндүрө албайт да, бизге түшүндүрө албайт. Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул атындагы орто мектепте даярдоо класстык кошкондо 700дөн ашуун окуучу окуйт. Мындан улам бул мектепте бардык класстык кадимки режимде окутууга уруксат берилген эмес. Учурда 5, 9, 11 класстын 234 окуучусу мектептен билим алууда. Ал эми калган 479 окуучуга аралыктан окутуу жүргүзүлүп жатат. Ал эми 1 класстын окуучулары 18 январга чейин кышкы эс алууда. Номер 1 Токтогул атындагы орто мектепте жалпы саны окуучулардын нулевой класстарды кошкондо 713 окуучу бар. Анын ичинен салт окуп аткан 234, онлайн режиминде окуп аткандар 439 окуучу окуп атат. Салт окуп аткан окуучуларга бүт шарт түзүлгөн, санитардык эрежеге дал келет. Ар бир класста болсо антисептик санитайзерлер коюлган. Облуста жалпы 142 мектеп болсо, анын 82синде 1 класстын окуучулары узартылган эс алууга чыгышты. Тагыраак айтканда, климаттык шарты бир аз жылуураак болгон Кочкор жана Жумгал районунда 1 класстар окутулууда. Облустук жана райондук штабтын чечими менен эгер эпидемиологиялык абал туруктуу болсо, 20 январдан кийин мамлекеттик бала бакчаларды ачуу каралууда. Ушу 300ге чейинки окуучулардын саны бар билимдери мекемелери, булар 1 класстан баштап ошол 11 класска чейин толук окутулуп келген буга чейин. Ал эми калган мектептер, окуучулардын саны көп мектептер 5, 9, 11 класстар окуп жатышат. Булар 64 мектебибиз. Анан кийин областтык райондук штабтардын чечими менен күн суук болгондугуна байланыштуу ошо 1 класстын окуучулары кышкы каникул учурунда бир жумалык кошумча каникулдар бар болчу. Ушул бир жумалык кошумча каникулду область боюнча 82 мектеп пайдаланып атат. Окутуу салттуу режимде башталган мектептерде санитардык ченемдер так сакталып, ар бир класста дезинфекциялоочу каражаттар коюлган. Муну менен катар окуучулар шахматтык тартипте отургузулуп, ар бир окуучу бет кап менен келүүлөрү шарт. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары. Транспорт жана жолдор министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев 9 январда мамлекеттик бюджетке 2,5 миллион сомду кайтарып берди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Коррупцияга шектелип кармалган Эрмек Мамыркалиев Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Финансы полициясынын маалыматы боюнча Мамыркалиев Бишкек-Ош унаа жолунун мамлекеттик дирекциясы тарабынан жасалып келген коррупциялык схемага тиешеси бар деп айыпталган. 2018 жылы Сосновка жана Кара Көл өткөрмө пункттарына айдоочулардан туннелден өткөндүгү үчүн акы алган атайын автоматташтырылган техника орнотулган. Ага Бишкек-Ош автоунаа жолунун мамлекеттик дирекциясы жооптуу болгон. Атамекендик, чет элдик жана жүк ташуучу автоунаалар үчүн тарифтер коюлган. Бирок дирекциянын айрым кызматкерлери бир топ убакыттан бери айдоочулардан көрсөтүлгөн тариф боюнча акча алып турушканда, системадагы маалыматтарды алмаштырып коюшкан. Ортодогу ири суммадагы акчаны өздөрүнө ыйгарып алган. Бул иштер транспорт жана жол министрлигинин жетекчилигинин калкалоосу менен жасалып келген. Бул кылмыш иши боюнча 30 атка минер кармалган. Алардын мамлекетке келтирген чыгымы 20 миллион сомду түзөрү айтылды. Мамлекеттик бюджетке 16 миллион сомдон ашыгы кайтарылары да маалымдалган.
Казакстандагы шайлоодо Нур Отан партиясы алдыга озуп чыкты. Индонезияда кырсыкка учураган учактын кара кутучасы табылды. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар программаны улантат. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы парламенттин төмөнкү палатасы Мажилиске өткөн шайлоодо жеңишке жетти. Бул тууралуу Коомдук пикир институту жүргүзгөн Exit Poll'дун жыйынтыгында айтылат. Сурамжылоого ылайык башкаруучу партия катышкан шайлоочулардын 70%-нын добушуна ээ болгон. Мындан тышкары парламентке дагы 2 партия Ак Жол менен Казакстан элдик партиясы өтөрү күтүлүүдө. Бул партиялар бийликти жактайт жана Мажилистин азыркы курамында да бар. Шайлоого катышкан калган 2 партия мандатка ээ боло албай калды. Расмий маалымат боюнча шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 63% катышты. Казакстандын конституциясына ылайык өлкө парламентинин төмөнкү палатасы Мажилиске 107 депутат шайланат. Буга чейинки мыйзам боюнча 67 депутат мажоритардык система менен, 31 депутат партиялык тизме менен, ал эми 9 депутат Казакстан Калк Ассамблеясынын квотасы менен шайланып келген. Сривижая Air авиалайнери кулаган жерде иштеген издөө топтору кара кутучанын сигналдарын табышты. Бул тууралуу Индонезиянын Tribun News гезити билдирди. Издөө операциясынын командири Хади Тиажантонун айтымында куткаруучулар 2 сигналды байкап, алардын жайгашкан жерин аныкташты. Жакында аны көтөрө алабыз деп ишенем. Кара кутуча кырсыктын себептерин билүү үчүн материал болот, деди Хади. Аталган авиакомпаниянын Boeing 737-524 учагы 9 январда Джакарта аэропортунан учуп чыккандан бир нече мүнөттөн кийин радардан жоголгон. Авиалайнер Калимантан аралындагы Понтианак шаарына багыт алган. Бир нече сааттан кийин Индонезия өкмөтү Ява деңизинде кулаган учак жөнүндө кабарлаган. Учактын бортунда 50 жүргүнчү жана экипаждын 12 мүчөсү болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча алардын баары каза тапкан. Абхазиянын жарымы Сухум, Гагра, Гудаут аймактары жаңы жылдан бери басылбай жарткан өрткө байланыштуу жарыксыз калды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Черном энерго ишканасы билдирген. Абхазиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка таянсак, учурда Грузия менен чектеш Гальск районундагы 9 айылды каптаган өрт өчүрүлдү. Бирок Гагырдагы токойдон өрт чыгып, анын кесепетинен таштар кулап, башкы трассаларды жаап калды. Кийинчерээк Абхазиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчтүү өрттөн жаралган жагдай турукташканын билдирди. 8 январга караган түнү Гагырдагы өрт турак үйлөргө чейин жакындап келген. Чыккан өрт ушул күнгө чейин өчүрүлбөй турат. Лос-Анджелес Таймс АКШнын киносынчылары 2020 жылдагы мыкты делген фильмди тандагандыгын жазды. Ал режиссер Хлоу Чаонун Көчмөндөр жери деп аталган кинокартинасы. Бул кинофильм Америкадагы киносынчылардын улуттук коомчулугу бекиткен башка номинацияларда да байгеге татыды. Джао мыкты режиссер, ал эми Оскарды 2 жолу алган Фрэнсис Макдорманд мыкты актриса деп аталды. Ал акча табуу жана үйлүү болуу үчүн фургонго түшүп алып, АКШны түрө кыдырган ишсиз Ферндин ролун аткарган. Кинонун негизин Джессика Брудердин Көчмөндөр жери 21-кылымда Америкада кантип жан багуу керек деп аталган романы түзгөн. Премьера элге быйыл февралда тартууланат. 2020 жылы картина Венеция кинофестивалында Алтын Арстан сыйлыгын алган. Кыргыз журналистикасынын чебери, белгилүү журналист, СТВ каналынын баяндамачысы Жаңыбай Ашымбеков 63 жаш курагында узакка созулган оорудан улам көз жумду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Сокулук районунун Манас айылында өтүп, ага кесиптештери, замандаштары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз журналистикасынын дыйканынын дүйнө салышы оор жоготуу болду. Өмүрүн журналистикага арнаган Жаңыбай Ашымбеков менен коштошуу үчүн маданий ишмерлер, өлкөнүн алдыңкы журналисттери келген. Жаңыбай Ашымбеков иштин гана алдыңкысы болбостон 3 баласына камкор ата, мээримдүү жар болгон. Бизди окутту, жайлатты дегендей. Ошо 3-1 тууганбыз. Мен анан карындашым, инем да. Ак көңүл, адамдарга көп жакшылык жасачу, жумушуна мээримдүү болчу.
эч кимди капаланбачы да. Түшүндүрүп, балам андай кылган болбойт. Кичинекей балдар обижать этпей келет, ошондойдор айтып калчу да. Ошол эле жылы Кыргыз улуттук университетинин филология факультети. Жаңыбай Ашымбеков 1957 жылдын 12 сентябрында Каракулжа районунун Кызылжар айылында туулган. Кыргыз улуттук университетинин филология факультетине тапшырып, журналист статистигине ээ болуп чыккан. Ал окууну аяктаган соң Сокулук районуна отурукташып, өмүрүнүн акырына чейин Манас айылында жашаган. Бүгүн болсо Сокулук районунун башчысы жалпы аймактын тургундарынын атынан маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Кыргыз элинин таланттуу журналисти Жаныбай агабызды алыскы сапарга узаккан турабыз. Мен учурдан байланып, бир туугандарына, жакындарына, ага бир туугандарына ушу көңүл айтып кетет элем. Бизде бул Сокулук району боюнча чоң жоготуу болду. Ошон үчүн элдин атынан да ушу жакындарына көңүл айтып кетет элем. Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун. Ашымбеков эмгек жолунда Ленин туусу, эмгекке даңк сыяктуу гезиттерде котормочу, редактордун орун басары болуп эмгектенген. Ал эми 1991 жылдан тарта КТРКнын Ала тоо маалымат программасында улук редактор катары эмгектенген. Болгонун болгондой айтып, төкпөй чачпай 95-тен 2003-кө чейин 8 жыл КТРде мезгил аналитикалык программаны алып барып, бул өтө күчтүү. Убагында ошол Каримов, Назарбаев эч кимден коркчу эмес бул. Жалтан Акаевтардан интервью алып, мен деген министрлерге кайра сөз үйрөтүп, мындай интервью болбойт. Мындай жагын айттың тиги деп артынан ээрчип алып күлөт эле. Ушуларда министр болуп жүрөт, сүйлөр сөзүн билишпейт депчи. 2003 жылы Сары Өзөн телерадио компаниясына которулуп, улук редактор катары ушул күнгө чейин эмгектенип келген. Анын айылда эми автордук көрсөтүүсү өзүнүн туруктуу көрөрмандарын тапкан. Программада элеттиктердин көйгөйү, алардын жетишкендиктери жана айыл ичиндеги ийгиликти багындырган адамдар чагылдырылып келген. Жаңыбай ушул чүйөрөнүн узун туурасына чейин, коёндун жатагына чейин билет да. Анан кийин бешеке могу жерде момундай бир нерсе бар. Ошону программаңа алып чыксаң, кызыктуу болот, эл көргүлүктүү болот деп, ошол жака барып, көп ушул чүйөрөнүндөгү чоң кызматта жүргөн, карапайым жумушунун акыбетин көрүп, ошондон убайын көрүп аткан урматтуусу бар, катардагысы бар, чүйөрөнүндө бир кыйла кишилер менен ушу Жаңыбай менен чогуу жүрүп тааныштым да. Жаңыбай өзү мыкты журналист дагы болчу. Үзүрүлүү эмгеги үчүн Жаңыбай Ашымбеков маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси, Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын кемеңгер төш белгиси, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ардак грамотасы жана башка сыйлыктарга ээ болгон. СТВ телеканалынын жалпы жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Анын элеси эсибизде түбөлүккө сакталат. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ. Спорт ордосунда салттуу футзал боюнча наристе 2021 мелдеши аяктады. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги билдирет. Мелдешке жалпысынан 57 команда катышты. Турнир 4 тайпада өткөрүлдү. Мамлекеттик органдардын арасында 35 жаштан улуу, 45 жаштан улуу жана 50 жаштан улуу ардагерлер арасында болду. Биринчи орунду Ички иштер министрлиги, экинчи орунду жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы, үчүнчү орунду мамлекеттик салык кызматы камсыздады. Мелдеш футзалды туруктуу өнүктүрүү жана аны республикада жайылтуу максатында өткөрүлдү. Иш-чара Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттук олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан уюштурулду. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.